арендаға өз-өзге кайра алганын чыккынчылык деп баалап, бардык кыргыз эли ушул жерде жергиликтүүлөр муну чыккынчылык деп баалайбыз. Ушул кылган үчүн жоопко тартылуусун талап кылабыз. Жоопко тартыңыз. Мыйзам чегиде жоопко тартылсын. Кызыкчылык. Менимче Мадмаров акча алган да ал жердечи. Жөн эле мындай логикага жатпайт да, кыргыздын жерини кайра тиги тажиктер силердики, ооба бу силердики, бизге 49 жылга бергиле дегени бул жөндөн жөн эмес да. Бул материалдык кызыкчылык бар бул жердечи. Көрүп туруп, мүмкүн тажиктерден акча алып сатып үйдү. Мадмаров жана келип протоколго кол койгон мезгилде ал убакта бул жол ачык болчу, эч кандай пост деген нерсе жок эле. Тажиктер деле жок болчу. Анан бул айтып атпайбы, мен ушинтип койдум дагы, анан кийин кыскасы мен чечип койдум. Кыскасы деген ман бул урматтуу кыргыз элим, урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу күч органдары Кыргызстандын. Биз кечегидеги Мадмаровдун ушул 275 метр кыргыздын жерин арендага өз-өзгө кайра алганын чыккынчылык деп баалап, бардык кыргыз эли ушул жерде жергиликтүүлөр муну чыккынчылык деп баалайбыз. Ушул кылган үчүн жоопко тартылуусун талап кылабыз. Жоопко тартыңыз. Мыйзам чегиде жоопко тартылсын. Жоопко тартылсын. жоопко тартылсын. Жоопко тартылсын. Кыргызстандыктар мында ушу Кокташтыгын катары ушул Гренсжан элди катары сөзүм кошуп коеюн деп чечтим. Но Мадмаров чынын айтканда жанагы ушул Гренсжан элдин баягы аялдарын, кыздарын жылаңач чечиндирип деген сөзгө биз аяк кыжырландык да, биздин основной эркектердин, жигиттердин намысына тийип кетти да, биз туура айтасыз. Локтуруп койдук. Кыздар ушундай кылып аткан жерде дагы булар унчукпай туруп берди. Мен барып чечип койдум деп атпайбы? Мен ал киши келген убакта ал жер бул жол чечилген эле, чечилип бүткөн эле. Бул аксакалды айтып кетме, ошо жакшылап такта берейин. Бул жол салынгычак эле. Балдар жакшы билет, ал посту тажиктер койгон дария бойго, буларга эмеге көк тереке кыргыздар койгон эле. Эч канча иштеген жок. Алардын максаты, биринчи койгон максаты жанагы мына жерден баягы тери, цветной металлдар, селитра ошолорго контрабандаларга акча алыш үчүн гана коюлган пост болчу да. Негизи максат ошо максатта койгон. Анан кийин аны элдер чогулуп барып, бу жакта Көкташтын өлкөсүнүн аркы бетинен Актаптын үчтөбү ортого самаган элдер жыйылып келип туруп, постун оодарып туруп, ошол жерден посту ачып салганда, ал эми Көктөркөн кыргыздын постун тажиктер оодарган, туурабы? Ал кыргыздар, тажиктар жолдорду өздөрү ачып алганда, бу жерде эч кандай саясатчы, эч бир чоң келип ачкан эмес. Ушуга чейин кыргыз эли ошо Гренсжан жергиликтүү эл өзүнүн тагдырын өзү чечип келген. Мадмаров жана келип протоколго кол койгон мезгилде ал убакта бул жол ачык болчу, эч кандай пост деген нерсе жок эле. Тажиктер деле жок болчу. Анан бул айтып атпайбы, мен ушинтип койдум дагы, анан кийин кыскасы мен чечип койдум. Кыскасы деген ман бул туура эмес айтып койгондон үчүн бул 2 жыл мурда эл өзү чечип алган эле. Ошого баягы түшүнүктүү болсун үчүн тактап коеюн. Мен айткан сөзүм ушул. Туура айтасыз. Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүн 19 январь 2022 жыл Баткен районунун Көкташ элинин Актаптер Самаркандек айылынын жашоочулары кечеги Адахан Мадмаровдун биздин айылдагы 4 көчөдөгү болгон маселе жөнүндө сүйлөгөн сөзүгө тагыраак айтканда, ошол жерде бир мезгилде 2009 жылдары тажиктин укук коргоочулары, чек-арачылары кыргыз жарандарын, кыргыз аялдарын чечиндирип өткөндүгүн, ошентип бизге арызданганда биз маселени чечип, жалпы кыргыз элине пайда келтиргенбиз деген сөзүнө жалпы эле бул эл наразычылык билдирип, биз качан андай болгон эмес, эч кимди чечиндирген эмес, бул карандай жалган деп наразы болуп, ызырынып турган чагы ошого азыр айылдын жарандары сөз кошобуз деп биз эле президентибиз Садыр Жапаровго жана укук коргоо органдарына, прокуратурага, СМБга жолдомокчу. Анда сөз сиздерде.
Асагал сөз қосып қойсаңыз. Мен мынау жолдың башталышыдан, ошолордон баштап айтып берейин. Кимдер билбесе, ошол 275 метр жер эмне үчүн талаш жер ошол жөнүндө. 60-70 жылдары биз мектептен окуп жүргөндө ошолго барып окучубуз. Гагарин мектебинде. Ошол жерде эки жагы кыргыздар маке кетеле, шалы, күрүче кетеле. Кийин бул Хрущевдун убагындагы эсимде жок. Биз анда кичине бала элек да, бирок ошондо айтканда 12 метр 12 сотиктен ашпасын дегенде кыргыздарга запрет кылып койгондо анан акырын анан арендага тажиктар алып жүрүп иштетип жүргөн. Бирок кыргыздын эле жери болгон ал. Анын талаш турган жери деле жок. Ошол жерде көпүрүктү суу алып кетет эле, мындай чоң көпүрүк жок эле. Кээде көпүрүк жок болгондо мектепке бара албай калат элек, машина менен барат элек айланып. Кийин Кыргызстан өзүнчө бөлүнүп чыккандан кийин мынау жерге жол салабыз дегенде, Ош-Исфана жолун. Ошондо эки вариант болгон. Биринчи вариант Баткенден через Сур, Самаркандектин асты менен Самаркандеге өтүп кетип ошондойго. Экинчи вариант каналдын бою менен болгон. Кийин уже иш башталарга жакын ошол биринчи вариант боюнча, то есть через Сур эстакада куруп, жол ошол жактан салынат деп уже сөз чыга баштады да. Мен анда областной структурада иштеп келем. Анда антимене өзүнүн немесиге кызыгат да. Мисалы үчүн бияктан каналдын бойудан салганда биздин Көкташ элиге жакшы болот эле да. Анткени бизге такси да жок эле ал убакта, автобус да болбойт эле. То есть пешком Жакөрүктөн бияга пешком келип жүргөн же Шаркойдон прямо чыгып жүргөнбүз. Баткенден келиш ошол эле проблема эле. Анан ошондо Айбалаев Мамат Марипович губернатор эле. Мен барып сурадым да. Мамат Марипович, эмне үчүн тажиктердин жери менен өткөзөсүңөр, каналдын бою менен эле салбайсыздарбы дедим. Десем, бул эки вариантта эсептелинген деди. Эстакада кылып өткөн, чем мына жактан өткөзгөндөн арзан түшөт экен деди. Ошентип иш башталабыз деп калганда анан премьер-министр Феликс Кулов ошол убакта премьер-министр болуп турган. Анан келип уже ошол жактан салабыз деп келип сүйлөшкөндө тажиктер айтат, биз биздерден 49 жылга эстакадага уруксат беребиз дейт. Арендага аласыңар, 49 жылга саласыңар дегенде анан Феликс Кулов анда кереги жок бизге. Арендасын. Анда постоянно эле каналдын бою менен салгыла деп ушул жол салынып калган. Феликс Куловдун демилгеси менен жол башталган. Кийин мынау жерге келгенде Кытай Чайнрод фирмасы, Кытайлар Тажиктер өткөзбөй ток менен кылып калганда жер биздики деп ошондон Мадымаров келген. Келип барып телевидениеден айткан сөздөрү да бар. Эгер ким көргөн болсо, мен бардым тажиктер менен сүйлөштүм, 100% чечилди деп. Эмнени сүйлөшкөн, кандай кылган билбейбиз. Бирок эртеси иш башталган эмес. Андан кийин экинчи жолдага келген Мадымаров. Ал сүйлөгөндө ошол эки жолу, 3 жолу келгенин айтпайт да, барып эле чечип келдим дейт. Экинчи жол келгенде дагы чечилген эмес. Дагы тажиктер неме кылбай койгон. Үчүнчү жолу келгенде чечилди деп кеткен, кийине билсек 49 жылга тажиктерден арендага алып алганда, өзүбүздүн жерди тажиктерден 49 жылга арендага алган. Азыр Мадымаров айтып атат, мен туура кылганмын ошол убакта деп, бирок эч кандай туура болгон эмес. Анткени кичине тополоң болсо, билесиңер да, өзүңөр нараңар да эмне барып сразу төр көчөгө барат элек, ал биздин жер эле. Ошондойбу? Кимин барып көчө биздики эле. Анан Мадымаров 9 жылга арендага алгандан кийин бара албай калды. Ошондойбу? Туура. Анан дагы бир немеси, мен барып чечип келдим.
ошондо кыргыздын кыздарыны кыйнап өткөзөт деп. Бул да туура эмес. Мадымаров келгенде ал жерде бир да тажик болгон эмес. Ага сенин балдар кууп жүргөн ушул эле жердин, айылдын балдары бияктан анан аркы коңшу айылдардан келип кууп жиберишкен, вагондорун өрттөп тажиктерди. Андан кийин тажиктер келбей калган. Айбалаев губернатор эле ал дагы көмөктөшүп анан баягы заправкалар буларды иштетпей ушун тажиктер ал жерден кетип эле калганда, ал жер бизге калган. Мадымаровдун колунан кийин алдырып койдук да. Эми не демекчибиз? Бул Мадымаров канчалык актанбасын, айтпасын, бирок фактически кыргызга душмандык кылды деп эсептейм мен. Өзгөчө Көкташ айлыга мына бу 3 ай өкмөтү кийин Лейлек уже анклав болуп калдык. Өтө албай калдык да. Жерибизди алдырып койгондон кийин.